Ак кеме нуру мектепке чейинки билим берүү уюмунда бүгүнкү күндө 6 тайпадан 200гө жакын жеткинчек тарбияланат. Бүбүктөр ар улуттун өкүлдөрү болгондугуна байланыштуу мамлекеттик тил күнү, эл аралык эне тил күнү жогорку деңгээлде белгиленет. Алсак 21 февраль эл аралык эне тил күнүнө бул жылы мыкты даярдыкты өткөрүп жатышканын балдар бакчасынын директору Сайор Ахматалиева маалымдайт. Ар бир тайпада эне тилдин баркын, маанисин бөбүктөргө жеткирүүгө багытталган тарбиялык сааттар өтүлүүдө. Эне тилим менин дилим темасында, эне тилди коргоо, мекенди коргоо темасында сүрөттөр конкурсу, тарбиялык сааттар, ар түрдүү кече жана иш-чаралар өткөрүлдү. Ата-энелер демөөлчүлөр эсебинен дагы көп иш-чаралар аткарылып, балдарыбыз татыктуу тарбия, анан сапаттуу билим алуу үчүн жакшы шарттарды түзгөнгө аракет жасадык. Балдар бакчасынын материалдык техникалык базасын чындоо үчүн 2 жылда 2 миллионго жакын акча каражаты жумшалган. Аталган каражат Нариман айыл өкмөтү тарабынан бөлүнүп, ага видео байкоо орнотулуп, от казан толук кандуу оңдоо иштерине өткөрүлгөн. Директорубуз келгенден бери абдан жакшы иштерди уюштуруу, бала бакчанын шартын, балдардын билим алуусун жакшыртуу үчүн бардык колундан келишинче шарттар түзүп берди. Жумушчулар арасында балдар менен сүйлөшүүдө, ата-энелер менен баарлашууда кыргыз тилинде сүйлөшүүгө өтө маани берет. Бизде сентябрдан баштап ушу окуу жылынын аягына чейин ар кандай иш-чаралар өткөрүлөт. Эл аралык эне тил күнүнө карата 2023-жылы Ак кеме нуру мектепке чейинки билим берүү уюму мыкты балдар бакчасы кароо сынагында алдыңкы орунду багындырган. Ошондой эле социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына дагы төлөм акысынан 50% жеңилдетүү каралган.